Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Кыргызстан светтик өлкө. УКМК активист Руслан Бекназаровдун муфтият боюнча айыптоолорун четке какты. Улуттук коопсуздук комитети УКМК айрым маалымат сайттарына УКМК кызматкерлери муфтий шайлоого аралашты деп тараган маалымат чындыкка дал келбесин билдирди. УКМК Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын шайлоосуна киргишкенге укугу жок. Баш мыйзамда дин мамлекеттик башкаруудан бөлүнгөн деп айтылат билдирүүдө. Активист Руслан Бекназаров муфтий шайлоодо айрым талапкерлерге УКМКнын өкүлдөрү кысым жасап, талапкерлигин алдырганын айтып чыккан. Талапкерлердин бири Султанали Гафуровду саат 16:45 чамасында колу бутун кайрып УКМК кызматкерлери алып кетишкен. Ал жакта 40 мүнөттөй кармап кайра кое берген. Ал учурда муфтийликке талапкерлигиңди койбо деген сыяктуу коркутуулар болгон. Мындай көрүнүш башка талапкерлерге карата да болгон. Мага ишенбесеңер, бул көрүнүштү видео көзөмөл аркылуу да көрө аласыздар. 26 июнда Бишкекте Кыргызстан мусулмандарынын 7-курултайы өттү. Анда Замир Ракиев муфтий болуп шайланды. Анын талапкерлигин Аалымдар кеңеши көрсөткөн. Конкурстук комиссиянын элегинен өтүп, Аалымдар кеңешине сунушталган 3 талапкердин экөө Султанали Гапуров менен Шүкүр Исмаилов талапкерлигин алып салышкан. Булак Уа Чекиткейжи. Феликс Кулов. Садыр Жапаровдун дүйшөмбүгө сапары туура. Экс-депутат Феликс Кулов Фейсбуктагы баракчасында Садыр Жапаровдун дүйшөмбүгө боло турган иш сапары тууралуу комментарий берди. Кыргыз-тажик чегарасындагы жаңжалдан кийин президенттин дүйшөмбүгө сапары коомчулукта ар кандай пикирлерди жана сындарды жаратты. Айрым жарандар Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмондун ортосундагы сүйлөшүүлөр бейтарап аймакта жүрүшү керек деп эсептешкен. Феликс Кулов мындай пикирге макул эмес. Ошол замат коомчулукта биздин чегара аймактарына жасаган коралдуу кол салуусунан кийин агрессордун алдына барууну басынгандыктын жана алсыздыктын көрүнүшү катары баалаган сын пикирлер пайда болду. Тажикстанга баруу чечими биздин демилге менен эмес, тажик тараптын шашылыш өтүнүчү менен кабыл алынды. Ар бир акыл эси жайында адам аларды конокко чакырса, анда бул артыкчылыкты көрсөтүү үчүн эмес, келген конокторго болгон сый урматты жана меймандостукту көрсөтүп, оңолууга аракет кылып, жеңилдик берүүгө даяр экендигин түшүнүшү керек. Бул иш сапарды туура пайдалануу керек. Жакында Тажикстан менен Афганистандын чегарасында болгон окуяларды жана америкалыктардын бул өлкөдөн чыгып кетишин эске алганда, биз үчүн ЖКК жана ШКУдагы эң жакын коңшуларыбыз жана союздаштарыбыз үчүн чыныгы коркунучтар пайда болду. Бул жерде биз бардык кызыктар тараптардын тийиштүү өз ара аракеттенүүсүн жана координациясын жасай албайбыз. Демек, алдыдагы иш сапар биринчи кезекте биздин өлкөнүн жана элибиздин кызыкчылыгына жооп берет деп билдирет саясатчы. Булак автор tv-chekit.com. Ооба барат экен, барыш керек, чегара маселесин чечүү керек. Анткени ал көйгөй биздин 30 жыл бою бүтпөй келген жаратыбыз. Ооба намыс дейбиз. Намысты бетибизге кармап, куру намысты бучкактап олтура берсек, бул көйгөй, бул жарат ошол бойдон кала берет. Бир Кудай билет, Садыр Жапаров канча мөөнөткө бизге ажо болот. 30 жылдык шорубузда чегара маселесине чекит коюп, жерибизди тактап, чектеп берем деп тызылдаган биринчи президент. Мындан кийинкилери бул маселеге көңүл бурабы? Күмөн. Эгерде намыс деп тетири тежиктерге өчөшүп бизде тетирлене берсек, анда кандай болот? Тынчтык жок, ошол чегарада ар дайым ызы-чуу жаңжал дагы чыга берет. Керт башынын өз бийлигинин, атынын, жеке намысынын, кызыкчылыгын бийик коюп отура берсе болот беле? Болот болчу. Кийинки ажолор чечип алсын деп көрмөксөн магдырап, билмексен укмаксан болуп койсо болот беле? Болот эле. Ал кайдыгерликтин азабын ким тартат эле? Биз тартабыз, эл тартат эле. Садыр Жапаровдун эч нерсеси коромок эмес, керт башынын кызыкчылыгын эмес, элдин келечегин ойлогон үчүн жөнөп жатат. Дагы да жаккалап калбай колдошубуз керек. Эзели элин ойлобогон, жерин Кытайга көз көрүнө эле сатып салган. Эли ачка, ага далил орустун жаман керебетинен өйдө өлкөсүнө ташып келип эптеп оокат кылган тежиктер керек болсо котурган ажоосуна чаң жугузбай,
ички чырын сыртка чыгарбай ажоосу күлсө коштоп калып ырсайып олтурат. Акшыңдап прямой эфирге чыгып, жамандап пост жазып, нааразычылыгыбызды дүйнөгө жар салбай тынч олтуруп берели. Барсын, көйгөйүбүздү чечип берсин. Анын эмнеси жаман? Тежиктин ажоосун күнөөсүз төгүлгөн кан баары бир алыс узатпайт. Убакыт тараза. Бактыгүл Иманбек кызы. Толкунбек Абдыгуловду тез арада кустуруп жоопко тартуу керек. Биздин гана өлкөдө болчу шумдук иштердин бири ачыкталып, жумурай журттун кыжырын келтирип турат. Алсак убагында айбандык ишти жасашыптыр. Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов үй алам деп 5,5 миллион сом кредит алса, анын 4 миллион 800 миң сомун кечип койгону талкуу жараткан. Эл дурайыңдыкы. Ошончо акчаны кечип койгондо эмне Абдыгулов улуттук банкты түздү беле, же аны калыптандырды беле? Деле ошол банкты кайра курган күндө деле ошончо сомду алууга кандай акысы бар? Кенедей да акысы жок. Банктын өзүн билем жетекчилиги асмандан алып мыйзам чыгарып алган экен. Эмгеги сиңген адамдардын кредитин кечүүгө. Банктагылар бөтөнчө жетекчилиги оңбогондой айлык алышат. Эми анысы аз келгенсип миллиондогон сом кредиттерин кечтирип, мындай укукту аларга ким берген? Өкмөт кайда карап олтурат? Жогорку кеңеш менен президент кайда карап олтурат? Банк кызматкерлери жылуу жумшак олтуруп алып акча санайт экен. Улуттук валютанын курсун бир калыпта кармоого кам көрөт экен. Акчаны кантип табуунун жолун издейт экен. Анын баарын жылуу кабинеттерде олтуруп алып жасайт. Олчойгон акы алат. Мейли, өтө кыжаалат болгон адамга 100 миң сомго чейин жардам берсин. Анан 5 миллионго жакын акчаны кармата бергендик айбандык эмеспи? Ошондой мыйзамды ичара кабыл алгандарды жоопко тартуу керек. Акчанын баарын кустуруу керек. Ошол ири суммадагы акчасын кечип жаткан адамдарда абийир барбы деген суроо да туулат. Атасынын башынын абийириби? Буларыңдын абийирин акча деген желмогус басып алганда, булардын абийири акча менен чулганып айбандыкка өтүп кеткен. Алар айбан сынындагы тили бар эки буттуулар. Улуттук банкта былжырак мыйзам чыгарып алып, кимдер акчага тунуп турган? Алар Улуттук банктын башкармалыгынын мүчөлөрү, банктын төрагасы, орун басарлары, ар кандай кеңешчилери, жооптуу кызматкерлери болгон. Банк 2000 жылы кызматкерлерин үй менен камсыз кылуу үчүн 798 миллион 869 миң сом бөлгөн. Бул сумманын ичинен 31 миллион 921 миң сому кечирилген. Төрага Абдыгуловго 1 жылга жетпеген убакка кеңешчи болгон Айбек Кадыркуловдун 5 миллион сомун, төраганын орун басары Нурбек Жеңиштин 5 миллион сомун, банк башкармалыгынын мурунку мүчөсү Айжан Садыркулованын 5 миллион сомун кечип коюшкан. Бул боюнча кандай чаралар көрүлгөнү табышмак. Менимче улуттук банкыбызды шашпай жакшылап чукуп көрсө, далай былыктар чыгаарына ишеним бар. Дагы айтабыз, кредиттин акчаларын толугу менен кайтаруу керек. Булак акыйкат чекиткейи. Оганстанда талиптерге каршы согушка аялдар кошулду. Оганстандын Жауызжан провинциясынын Шиберган шаарында бир топ аялдар Талибанга каршы салгылашуу максатында өкмөттүк күчтөрдүн катарына кошулуп, колдоруна курал алышты. Жауызжан провинциясынын аялдар кеңешинин төрайымы Муслима Атои куралдуу аялдар отрядынын башчысы болду. Ал ондогон аялдар өз ыктыяры менен колуна курал алып, улуттук кыймыл партиясы аларды ок дары менен камсыздаганын айтты. Атоинин айтымында куралдуу аскер тобуна кирген көпчүлүк аялдардын күйөөлөрү дагы талиптер менен согуштун алдыңкы катарында жүрүшөт. Аялдардын аскердик кыймылы коопсуздук күчтөрүнүн майтарылбас эркин курчутуп дем берет, деди ал. Өткөн айдан баштап Талибан Оганстандын бир катар райондорун басып алган. Бул кыймыл АКШ Оганстандан аскерлерин чыгарууну жарыялагандан кийин жандана баштады. Учурда өкмөттүк күчтөр менен биргеликте жергиликтүү тургундар дагы колго курал алып, аларга каршы сагылашка чыгышты. 40 жылдан бери согуш абалында жашап келе жаткан Оганстанда тынчтык орнотуу аракеттери натыйжа бере элек. Булак азаттык чекит.org.
COVID-19 1 июльдан тарта банкет той өткөрүүгө тыюу салынды. Ошто ресторандарга 1 июльдан тарта банкет той өткөрүүгө тыюу салынды. Бул тууралуу шаардык мэрия кабарлады. Маалыматка ылайык эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу санитардык нормалар күчөтүлүп, коомдук тамактануучу жайларда, кафе, ресторандарда текшерүү жүрүп жатат. 1 июльдан тарта Ошто той мареке өткөрүүгө тыюу салынды. Ресторандарга кийинки айга буйрутмалуу сунушталды. Учурда Бишкек жана Ош шаарларында, Чүй жана Ош областында вирустун жайылышы күч алганы байкалууда.